Assalamu alaikum урматтуу достор жана YouTube колдонуучулар. Universal Media KG каналы бүгүндөн баштап математика боюнча сабактарды баштайт. Алгачкы сабактар жөнөкөй болот. Бул сабакта биз сиздерге көбөйтүүнүн эң оңой жолун үйрөтөбүз. Бул методду Кытай жана Япония мектептеринде пайдаланылат. Бул методду бала бакчада жана өзүңүздүн балдар кыздарыңызга үйрөткөнүз болот. Бул метод өтө жөнөкөй жана ыңгайлуу. Бүгүнкү биздин сабакта 3 көнүгүү болот. Азыр биз алгачкы көнүгүүнү карап көрөбүз. Бул көнүгүү өтө жөнөкөй. Мына биздин биринчи көнүгүүбүз 2 көбөйтүү 2 барабар 4. Эми биз буну жаш өспүрүмдөргө үйрөтүүгө эң оңой жолун үйрөтөбүз. Азыр биз алдыңкы экини жашыл таякча менен барабарлайбыз. Андан кийинки экини кара таякча менен барабарлайбыз. 2 жашыл таякчаны туурасынан сызабыз. Мына 1 2 жашыл таякча барабар 2 болду. Андан кийин экини кара таякча менен сызабыз. Жашыл таякча менен кара таякчалардын кесилиши пайда болду. Бул таякчалардын кесилишкен жерлеrini точка аркылуу белгилейбиз. Мына белгилеп алдык. Эми биз жашыл таякча менен кара таякча кесилишкен жерлерди эсептейбиз. Мына 1 2 3 4. Мына 2 көбөйтүү 2 барабар 4 болду. Эми экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Экинчи көнүгүү 7 көбөйтүү 2 барабар 14. Бул көнүгүүдө деле 7ни жашыл таякча менен барабарлайбыз, 2ни кара таякча менен барабарлайбыз. Азыр таякчаларды сызып, кесилишкен жерлерине чекиттерди коебуз. Мына биз сызып алдык. Мына эсептейбиз жашыл таякчаны 1 2 3 4 5 6 7. Эми кара таякчаны 1 2. Эми кесилишкен жериндеги чекиттерди эсептейбиз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Мына жалпы саны 14 болду. Ушуну менен экинчи көнүгүү бүттү. Эми үчүнчү көнүгүүгө өтөбүз. Үчүнчү көнүгүү алдыңкы көнүгүүлөрдөн бир аз кыйыныраак. Бул көнүгүүдө 21 көбөйтүү 15 барабар 315 деп турат. Бул жерде алдыңкы көбөйтүүнүн алдыңкы санында 2 саны болгондуктан 2ни өзүнчө жашыл таякчага барабарлайбыз. Андан кийин 1ди өзүнчө көк таякчага барабарлайбыз. Андан кийин көбөйтүүнүн экинчи жагында 15 деп турат. 1ди кара таякча менен өзүнчө белгилейбиз жана 5ти сары таякча менен өзүнчө белгилейбиз. Эми таякчаларды сызабыз. 2ни сызып алышыбыз керек. Анын үчүн мына жашыл таякча менен 2 таякчаны сыздык. Андан кийин бир аз бош жай калтырып 1ди сызабыз. Мына 1ди сыздык. Азыр биз көбөйтүүнүн бир жагы болгон 21ди сыздык. Андан кийин көбөйтүүнүн экинчи жагы 15ти сызабыз. Биринчи биз 1ди кара таякча менен сызып алабыз. Мына сыздык. Андан кийин сары таякча менен 5ти сызабыз. Ушуну менен 15 та сызылып бүттү. Эми кесилишкен жерлерини чекит менен белгилейбиз. Мына белгиледик. Эгер биз алдыңкы көнүгүүлөрдө эле кесилишкен жерлердеги чекиттердин жалпы санын эсептеп кое турган болсок, анда бул эсеп туура чыкпай калат. Бул эсепти чыгаруу үчүн бир аз башкача метод колдонулат. Анын үчүн биз жашыл таякча менен кара таякча кесилишкен жердеги чекиттердин санын эсептейбиз. Мына 1 2. Кини эске тутуп туруңуздар. Андан кийин сары таякча менен көк таякча кесилишкен жердеги чекиттерди эсептейбиз. 1 2 3 4 5. Эми 5ти жазабыз. Андан кийин жашыл таякча, сары таякча, кара, көк таякча кесилишкен жердеги чекиттердин санын эсептейбиз. Мына 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Мына 1ди бул жерге жазып, алдыңкы 2ге 1ди кошсок 3 болот. Ошону менен 315 чыкты. Мына бул Япония жана Кытай мектептеринде окуткан метод менен көбөйтүүнү өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга жана бала бакчаларда үйрөтсө, жаттоого тез жана өтө ыңгайлуу бул метод. Ошондуктан бул методду өзүңүздүн балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга үйрөтүңүздөр. Жана бул видео сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Жана биздин YouTube каналыбызга жана социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталышты унутпаңыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатух.